Казакстан менен Армениянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү этап. Бүгүн Касым-Жомарт Токаев Ереванга расмий сапар менен барды. Мамлекет башчы Армениянын премьер-министри менен тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Касым-Жомарт Токаев Армения Казакстандын Түштүк Кавказдагы маанилүү жана ишенимдүү өнүктүшү экенин баса белгиледи. Кызматташтык боюнча айта турган болсок, аны арттырууга мамлекеттерде чоң дарамет бар. Атап айтканда, соода, экономикалык, инвестиция, транспорт жана логистика тармагында. Биз соода жүгүртүүнүн өсүшүнө түрткү бере турган жаңы багыттарды издөө керек деген пикирге келдик. Экспорттук, импорттук товарлардын номенклатурасын кеңейтүү боюнча так чараларды көрүүгө тийишпиз. Бул үчүн колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү болушунча натыйжалуу пайдалануу керек. Казакстан Арменияга экспорттун көлөмүн $350 миллион жеткирүүгө даяр. Касым-Жомарт Токаев бизнес миссиялары аркылуу байланыштарды активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Казакстан Армениянын Түштүк Кавказдагы транзиттик байланышты калыбына келтирүүдө даярдыгын да жогору баалайт. Тараптар түз аба каттамдарын ачууну да көздөп жатат. Ошол эле учурда жаңы авиакомпаниялар Астана менен Ереванды гана эмес, башка шаарларды да байланыштырат. Эки өлкө ортосунда экономикалык өнүктүштүктөн башка багыттарда да кызматташтык орногон. Казакстан менен Армения көп тараптуу структуралардын алкагында натыйжалуу өз ара аракеттенип келет. Тараптар тынчтыкты жана стабилдүүлүктү чыңдоо процесстеринде кызматташууну улантууга макулдашты. Биз Армения менен Азербайжандын бейбитчилик шартын жасауга умтулуусун толук. Биз Армения менен Азербайжандын тынчтык келишимин түзүүгө умтулуусун толук кубаттайбыз. Урматтуу премьер-министр, жаңы эле белгилегендей, Казакстан ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө жана жакшы ниет миссиясын аткарууга даяр. Биздин негизги максатыбыз биздин дос өлкөлөрүбүздү жакындаштырып, аймактагы бекем тынчтыкка, жакшы коңшулукка жана туруктуулукка жол ачуу. Биздин достас элдерибизди жакындаштырып, мызгымас татуу көрчүлүккө, аймактагы бейбитчилик пен туракты дамууга жол ачуу. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Касым-Жомарт Токаев менен Никол Пашинян биргелешкен билдирүүгө, ошондой эле бир катар документке кол койду. Анын ичинде эки өлкө өкмөттөрүнүн ортосундагы жакынкы 2 жылга соода экономикалык кызматташуунун жол картасы бар. Маданий байланыштарга келсек, быйылкы жылы Казакстанда Армениянын маданият күндөрү өтөт. Ал эми келерки жылы Армениянын жашоочулары казак акындарынын, окумуштууларынын жана композиторлорунун жетишкендиктери менен тааныша алат. Ошондой эле Ереванда улуу ойчул Абайдын, ал эми Астанада армян алфавитинин негиздөөчүсү Месроп Маштоцтун ысымдары ыйгарылган көчү пайда болот.